Жалпы 30 миллион сом жеп койдуң. Сен, Исмаилова Асила Касымалиевна. Мына мен сүйлөп отырған фотографиясы чыгат. Өзү аксынын гербенинен болот, 31 жашта. Бул типа Wildberries менен иштешип атам, товар келет, ана мына деп акчаңарды көбөйтүп берем, миллиондорду көбөйтүп берем деп атып алдап кеттиң сен. А дегенде Кесинайда алдадың 6 миллион сомду. Ошо Кесинайга первый очередь бердиң, уктуңбу? Күтүп алат дегене. Андан тышкары Дилфуза, Чынара, Нуркан, Нуржан, Ниргүл деген кыз-келдердин баарын алдап, жалпы 30 миллион сом жыйнап алдың. Эми болсо, андан ортодо төрөй калып, больницадан чыга калып, балаңды бетке кармап отурасың. Аксыда 15 жыл мектепте директор болуп жүргөн энең жетип келип, ал коргоп турат ошол жерде. Кызыма бирдө болсо бирди көрсөтөм барыңар деп. Директор башы менен, бывший директор башы менен. Органда иштеген экөөң бир формачан. Анын бияктан адвокат жалдап жүгүрүп жүрөт. Коомду адеп акылакка тарбиялап үйрөтүп турган адамдар ушунча. Коомубуз каяка деградация болуп атат, деградация. Мектептерди тигилсе, органда иштеген үкөөсү минсе, коом деградацияга батат. 30 миллион жеп алып отурса бетин табакта калып. Уктуңбу Асила? Давратың Асыл экен. Келжиребей туруп, а дегенде Кесинайга 6 миллион сом бересиң. И калгандарынан берип кутул, уктуңбу? Бере жоксоң болсо позор болгон видео алынбайт. Тура берет. Мына көрүп кал ошол. Алдамчы катындын фотографиясын көрүп калгыла. Мына. Бакпай иштешип албагыла. Алдайт силерди.